Мамлекеттик салык кызматы Ак Тилек көзөмөл өткөрмө жайынын жанындагы товарларды эсепке алуу пунктунан үй буюмдары катар киргизилген унааларды кармады. Муну менен ЕАЭПке мүчө өлкөлөрдөн жалпы 20 миллион сомдон ашык суммага дары-дармектер, балдар тамак ашы, кездеме, жалаяктар, чай, кондитердик азыктарды мыйзамсыз ташып келүүгө бөгөт коюлду. Бул товарлардын эч кандай документтери болгон эмес. 6552 таңгак түрдөгү дары-дармектер, 4009 банка балдар тамак аштары, 57888 дана сникерс шоколады, 1800 дана электрондук тамекилер, 102 оролмо кездемелер, ошондой эле арыктоо үчүн 680 таңгак чай жана 450 таңгак хагис балдар жалаяктары табылган. Чогултулган материалдар бүгүнкү күндө прокуратура органдарына юридикалык баа берүү үчүн жөнөтүлдү. Бул салык кызматынын өлкөдө эсепке алынбай келип түшкөн товарларды аныктоо максатында электрондук коштомо кагаздарды талап кылуунун натыйжасында ишке ашырылды. Учурда бул багытта салыкчылар ишкерлер менен биргеликте эсепке алынбаган товарларды аныктоодо. Бизнес менен да иштеп атабыз. Ар бир этаптардан биз толук менен товарлардын жүрүшүн көзөмөлдөөнү баштадык. Бул өзүнчө виртуальный склад деп атап коебуз. Биз реалдуу режимде ар товар кайсы жерден кирген, же болбосо кайсы жерден өндүрүлүп чыгарылган, жана кайсы складтарда өтүп барып магазинге чейин жетип, магазинден чыгып кеткенге чейин көзөмөл киргизилди бүгүнкү күнчө. Ошол боюнча тыгыз иштеп жатабыз. Салык кызматы тиричилик буюмдарына жамынып мыйзамсыз товарларды импорттоого каршы чараларды дагы да ыкчамдатат. Кошумчалай кетсек, үй буюмдарын ташып келүүгө документтер таризделбейт. Нургүл Жумабекова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.